Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Азыркы учурда өзүндөгү бар бакытка шүгүр кылбай, бирөөнүн бактылуулугуна суктанган туугандар көбөйүп баратат. Бул абдан өкүнүчтүү. Себеби биз качан өзүбүздөгү мүмкүнчүлүккө шүгүр кылмайынча бактылуу боло албайбыз. Бүгүнкү биздин сиздерге айтуучу насаатыбыз өзүңүздү башкаларга салыштырбаңыз деп аталмакчы. Өзүңүздү башкаларга салыштырбаңыз. Мунун кайгырткандан бөлөк пайдасы жок. Андан көрө Аллах Тааланын могул айтканын жүзөгө ашырыңыз. Аллах Таала Арaf сүрөсүнүн 114-аятында мындай деген: Эми мен сага берген дин шариятты кабыл алып, шүгүр кылуучулардан болгон. Адамдар табиятында ар түрдүү болушат. Алардын ырыскысы да, иши да, жашоосу да бири-бирине такыр окшобойт. Ошон үчүн өзүңүздү башкалар менен салыштыруунун кажети жок. Кебете кешпириңизби, өңү түсүңүзбү, иштеген ишиңизби, айтор жашаган жайыңызбы, кыскасы кандай болбосун башкаларга салыштырсаңыз, сөзсүз кемчилигиңиз табылат. Бул сизди кайгыртат, кыжалат кылат. Ал тургай көрө албастыкка, Алланын тагдырынан наразы болууга түртөт. Тигинде мындай нерсе бар экен, менде жок. Тигини эл тааныйт, мени эч ким билбейт. Бул эки кабат үйдө жашайт, мен Батирде турам. Айтор, айта берсең катары калам. Өзүңүз ойлоп көрүңүз, ушинтип кеп жегениңизден тигинде бар нерсе сизге келип калмак беле? Жок, эч качан андай болбойт. Болгону жүрөк оору гана кылат. Сиз өзүңүзгө таандык ырыскы менен өзүңүзгө таандык кейипте жаралгансыз. Сиздин түсүңүз адам баласынын эч бирине окшобойт. Аллах Таала сизге берген талант кудуретти башкаларга да берген. Ошондой эле башкаларга берген талантты сизге берген эмес. Сиз башкаларга өзүңүздү салыштырсаңыз, сиздин затыңыз да, сапатыңыз да аларга окшобойт. Анан бирөөнү турууга аракеттенип, убара болуу менен жашайсыз. Демек, салыштыруудан сак болуңуз. Себеби качан сиз салыштырып баштаганыңызда сизге караганда бай, сулуу, келишимдүү, илимдүү же айлыгы жогору же үйү кеңирээк адамды кезиктиресиз. Андан көрө өз табиятыңыз, өз жолуңуз менен жашаңыз. Башкаларды жөн коюңуз. Алар да өз жолу менен күн кечире берсин. Аларга берген зат сизге да берген. Сизге берген зат аларга да берген. Өзүңүздүн затыңыз жана сапатыңыз менен жашаңыз. Колдо баарына шүгүр кылып, Аллахка мактоо айтыңыз. Ошондо гана бактылуу болосуз. لا إله إلا الله لا إله إلا الله